Москвада дагы балкондо ушинтип помидор өстүрсө болот экен. Ты не боясь ушунда эки үйлүү болуп отурасың Москвада. Үй алгандан коркпош керек экен деп калдым да менчи. Чем тебе понравилась квартира? Она большой. Чолпон, бизнес-вумен болот бизде. Айга 40 миңге садикка төлөчүмүн. Прописка жок болот. Прописка жок болгонуна байланыштуу. Эки той бир кылып атабыз, Кудай кааласа. Бир эле мен өмүр эле Москвада калбайм деген жана дем, уже мына мынтип үйлүү жайлуу болуп эндеп отурабыз да. Ушунчалык сыймыктанам мен кыргыздардын аялдары менен. Достор, бүгүн Чолпон айдын үйүнө конокко келдик. Чолпон ай экинчи квартирасын биз аркылуу сатып алды. Жүргүлө бүт маалыматты Чолпон айдын өзүнөн угуп чыгабыз. Венера, кош келипсиңер биздин үйгө. Ушул бүгүн как раз мыймандар чакырып кояттык эле. Кече үй той кылып, келин алганга байланыштуу аябай жакшы келип калдыңыздар. Кош келипсиздер биздин үйгө. Болдук. Сонун экен үйүң аябай чоң турбайбы? Кең эре го. Достор, бул кызыбыздын аты Чолпон, бизнес-вумен болот бизде. Чолпон менен биз достошуп жүрөбүз көп жылдан бери. Чолпон бизден бир эмес эки квартира алган. Кайсы жылы келдиң сен Москвага? Кантип келип калдың? Москвага мен 23 жыл мурда келген экенмин. Ошондо Бегимай кызым 1 жашар болчу, апама таштап коюп келгенмин да. Азыр ал уже 24 жашта, Москвада биякта жашайт биз менен. Биринчи жолу келгенде биз мындай эле келгенбиз. Эчтекени билбесең, кака барганды, иштегенди деле билбейт экенсиң да. Келип биз вокзалда бир жума жашаганбыз да. Ошондой этип бул Москванын нанын таап жеш үчүн мен билем өзү биринчилерден уборщица болуп иштегенмин, домработница болуп иштегенмин да. Анан каякта кандай жумуш кылса болот, каерде кантип акчаңды көтөрсөң болот деген вопростор келип отуруп, анан кийин окуп, үйрөнүп отуруп, 9 жыл мурда маникюрга окуп, ошого ишке кирип, ошол жерден мен өзүмдү таптым деп айта алам да. Ошол жумуш мага жакчу, ошол жумуштан мен өзүмдүн айлыгымды өзүм көтөрүп, ошого көзүм жеткенден кийин гана ошол сферада отурташып калдым. Кызым, ушул кызым 1 жашында келгенсиң. Ошол кыз 1 жашында келгенмин да Москвагачы. Анан кийин иштеп жүрүп, бул 11-ди бүтүп, ана Москвага келди. Она тоже большая умница, у меня закончила медицинский колледж. Она сейчас вообще работает фельдшером в нашем округе. Очень способная девушка. Төрөгө отурула мен бул үйүмдө эле эч кандай конок күтө элек болчумун да. Аябай сонун, приятно, как будто Кыргызстанда өзүм конокко келгендей сездим да. Өзүбүздүн национальный төшөктөр, прям приятно. Чолпон, бул жак келиниңби? Ооба, бул жак келиним. Башына салсаң, сен салып берет сага. Салып кой. Чынар. Бул сага өзүм. Бул мага. Сага сен салып коерум да. Оглума, Кудайга шүгүр, рахмат. Биринчи үйүңдү кантип алдың? Менин билишим боюнча сенин биринчи квартираң ушул квартира. Ооба. Туурабы? Кантип алдың? Сен Планета 312-ни кантип таанып калдың? Негизи эле ушул тааныштардын ичинен бир күн мага бир жазылып калды, кыргыз семья жазылып калды, педикюр кылайык, путубуз ооруйт депчи. Анан кыргыз экен макул деп келип алдым да. Алып сүйлөшүп отурсам, ал кыздар ипотекада иштейт экен өздөрү да. Ошолор айтып калды, эже биз ипотекада иштейбиз. Анан жумушуңуз деле бар экен, ипотека алып алсаңыз болот экен депчи. Ошол кыздын туура берген информациясы аркылуу ушул үйгө ээ болуп калдык да. Кантип алса болот, кандай документтер керек, канча жылда төлөсө болот, канча жылда көп процент кошпой туруп төлөсө болот деген сөздөрдү жөнөкөй жалпак тилде, мен түшүнгөн тилде айтып бергендиги үчүн ошонун жыйынтыгы ушундай үйгө алып келди да мени. Үйдү алгандан кийин өзүнчө эле мотивация болуп эле доходуң дагы ошого жараша көбөйүп. Ооба, эми үй алгандан коркпош керек экен деп калдым да менчи. Себеби дегенде доходум жетпейт деп айткандарга деле ишенесиң, алардын деле коркунучу уместный да. Анан кийин ошентип мен бир тика ойлоп жүргөн учурумдачы, үй алгандан кийин где-то бир 3 ай, ашып кетсе жарым жылдай тыгылып калат да. Учма уч жетет акча. Учма уч жетип калат да, бирок кийин уже өзүнөн өзү эле акчалар келип баштады. Себеби дегенде регистрация кылчу элек, квартплат берчү элек, няня нанимать этчү дем. Ошолордун акчаларын кошуп келсем деле уже почти 80% мен квартплатам кетип калат экен. Андан көрө кой ала берейин деп, анан ошого чыгынып алынганым болду да. Себеби дегенде ошол учурда Москвада пропискасы жок болгондугуна байланыштуу кызым 40 миңге садикка барчу да.
айга 40 миңге садикка төлөчүмүн да. Прописка жок болгон. Прописка жок болгонуна байланыштуу. Андан кийин 2 квартира снимать этчүбүз. Двухкомнатный квартираны мы с супругом снимали, да. Чоң балдарым алар өздөрүнчө двухкомнатный снимать этчү да. Ошол экөөнү кошуп келген күндө эле уже меники 120 миң чыгып калды. Расходумчу. Анан момтип ойлоп көрсөм, бул квартирага биз азыр 104 миң акча төлөйбүз да. Прихожий аябай чоң, мынтип кийимдерибиз, кышкы кийимдерибиз бул жерде калат. Жүрө бергиле. Аябай кеңири экен го. Ооба. Киргенде бул жакта кухня тоже большой квадрат метр. 11 с лишним, да. Шунчалык кеңириби? Ооба, кеңири. Баягы ванна, туалет отдельно, тоже очень хороший. Хорошим ремонтом мы купили квартиру. Ремонт кылбадыңбы? Жок. Бул жер холл. Холлубуз өзү эле 7 квадрат метр. Андан кийин бул жер дагы өзүнчө чоң комната. Келиңиздер. Бул у тебя гостиная, да? Это наша с маленькой девочкой мы здесь. Сенин комнатаң, да? Бул биздин комнатабыз 20 квадрат метр. Кеңири. Терезелери мындай эркерный болуп чыгат да, ошон үчүн аябай жагат менин өзүмчө ошо эркерный окналар. Прям чем тебе понравилась квартира? Она большой. Большая, да? Да, большая. Как таково, у меня 3 детей, и накануне у меня была свадьба моего сына, и я думала, что это самый раз. Да, дагы 2-3 балалуу болгучакты кенен жашай беребиз да, бул неберелүү болгучактын кенен жашай беребиз. Маалымат айтканда, сколько квадратов у тебя квартира? И ежемесячный платежың канча? Бул квартиранын өзү биз 2 жыл мурда 12 миллионго алганбыз. Азыркы күндө булар 14-15 миллиондо турат. Базы 2 жылда атасыңбы? 2 жыл. 2 жылда 2 миллионго өстү. Ооба. Квадрат метр менен бул 86 квадрат метр. Трёшка, аябай чоң, зал аябай чоң. Плюс к этому 2 лоджия кошулган. Лоджиялар деле бирөө 6 квадрат, бирөө 4 квадрат метр да. Коридор чоң, кухня чоң, ванна, туалет отдельно. Ал жана прихожий вообще чоң да. Ошол жерде биздин коляска, велосипед, самокат, пут кийимдерибиз. Жата калса, мына кышкы рабочий кийимдерибиз деле ошо коридордо калат. Сыртта, тамбурда. Сыртта, тамбурда калат. Аябай кеңири экен, как будто жанагы жер үйдө жашагандай эле кеңири го. Соседтериң дагы сонун окшойт. Ооба. Дружный, да, соседи? Жакшы, ооба. Ошого общей сложности 104 миң акча төлөйбүз. Ежемесячный платеж 104 тысячи. Андан кийин деген бул баягы Бегимайдын комнатасы болду. Кызыңкы. Кызымдыкы, ооба. Бегимай жана айттым го сиздерге 1 жашында калган менин апамда депчи. Бул ошонун комнатасы. Бул комнатасы өзгөчө жагы бул лоджияга чыгат. Лоджияга чыгат. Биздин лоджиябыз ушунчалык чоң десеңиз, бияка келе берсеңиздер болот, если что. Вау, өзүнчө эле эме го, сад го бул жагың. Баягы зимний сад, ооба, прям зелень. Вау. Мынтип гүлдөрдү өстүрүп алган. Ошо кызымдын колунан гүлдөр аябай жакшы өсөт. Помидорлор бышып турат. Помидор бышып турат. Огурцы. Бул жерде огурцы. Оказывается, Москвада деле балкондо бышып болот экен да. Молодец. Кызыңдын колу гүл турбайбы? Молодец. Ди канча кыздар кызым каяка көбө чыкса эми триллинг болуп кетет. Достор, биз азыр Чолпон айдын балконунда турабыз да. Смотрите, оказывается, Москвада дагы балкондо ушинтип помидор өстүрсө болот экен. Чолпон айдын кызынын колу гүл экен да, мен таң калып атам. Помидор, огурцы, гүлдөрдү аябай кооз карагыла өзүнчө эле сад кылып алыптыр. И вот это выход тоже очень нравится мне самой. Бүт Москваны көрөт экенсиң да. Ооба. Кийинки квартираңды канча жылдан кийин алдың? Бул квартираны алгандан кийин? Кийинки квартираны биз 9 айдан кийин алдык. 9 айдан кийин. 9 айдан кийин дагы бир квартира алдык. Кандай, эмнеге андай чечимге келдиң, чтоб сразу эле вот ты полгода помучилась? Да, еще только 2 месяца немножко было хорошо. Анан эле кандай ой менен экинчи квартирага өтүп кеттиң? Вот не поняла, да? Быстро чечим чыгарсың. Это какой-то у меня азарт получилось. Да? Да, мындай квартира алгандай делать что-то такое хорошее, большое для меня оказывается азартом, и я получаю кайф от этого. Хочу вот здесь сказать, да, мен айткым келет да, на самом деле кыргыздын кыздары чындыгында кыйын да. Видите, бир квартираны кыйналып уже стресске кирдиң да. Ооба. Алтай стресске кирдиң да, кирдиби? 2 айда эле чыгып стресстен уже экинчиге атака коюп атасың да. Ооба. Я в шоке, молодец.
Анан кийин ошол учурда дагы эле ошол телефон чалып эле эмне болду, кандай варианттар бар десек, мына бул жерде как раз биздин соседний домдо эле бар экен. Однокомнатная квартира 47 квадратных метров. Половина нашей площади. Однокомнатная. Ошону деле алып койдук. Азыр ал деле жакшы өзүнчө, алар деле бир 800-900 миңге көтөрүлдү акчасы. Кирпичный монолит дом экен, аябай сонун экен, көтөрүлөт да баасы. Ооба. Смотри, ал квартира канча төлөйсүңөр? Ал квартирага биз кичине кымбатыраак төлөйбүз. Нет, вру. Ал квартирага биз 94 миң төлөйт экенбиз. Уже ставка көтөрүлгөндө алдың? Ооба. Ставка көтөрүлгөндө алдык. Канча ставка менен алдың? Бул квартираны биз 11% менен алган болсок, ал квартираны бир 14% менен алдык окшойт. Сдаете? Ооба, сдаем. Ал үйдү как инвестиция катары алып, сен сдаешь? Ооба. Айына канчадан сдавать этесиң? Айына 30 миңден сдавать этем, ал жерде өзүмдүн ниним жашайт, балдар менен. Калган акчаны өзүбүз эле кошуп коебуз. Вау, аябай чоң го бул комнатаң? Бул комнатасы деле аябай чоң, бул дагы 20 квадратных метров. У него тоже есть лоджия закрытый, он где-то 4 квадратных метра. Бул жактын лоджиясы совсем другой локацияга чыгат да. Понятно. Бул комната жаштар, балдардын комнатасы? Бул келинхана деп коет бизде, леликте. Келиндердин комнатасы. Не, на самом деле так приятно. Для двоих достаточно места. Прям здесь они такие счастливые, аябай соң карасаң. Ой, какие миленькие. Балкондун, оказывается, бүт зелень экен да. Лес бар экен у тебя. Достор, бул Чолпонайдын экинчи балкону. Бул балкондун айнегинен Митина көрүнөт экен. Токой, прям очень красиво. Жаңы райондор бар жок көрүнүп турат экен. Канчанчы этаж бизде? 17-нчи этаж. 17-нчи этаж болгондуктан бүт көрөт экенсиң. Ооба, алакандагыдай. Алакандагыдай ооба. Биз эми баарыбыз мигрант дейт бизде. Туурабы? Биз баарыбыз бул Москвага зарабатывать приехали, да? Үйлүү болуш үчүн адам, квартиралуу болуш үчүн канча зарабатывать этиш керек? Сенин оюң бул жерде? Эми бул биздин өзүнүн расходтон чыгып алып караганда, допустим, 2 квартирага биз 200 миң ипотека төлөйт экенбиз. Андан сырткары жардамчы кыздарыбыз бар, жумасына бир жолу, 2 жолу келип туруп биздин үйлөрүбүздү жыйнап жардам берип кетет. Жумуштан арыла албайбыз да. Выходной жок иштейсиң? Жок, выходной бар болуп иштеген күндө деле үйдүн жумуштарын алар мага караганда жакшы кылышат да. Ошон үчүн алардын кызматынан колдонобуз. Деги эле акчаны канчалык көп тапсаң жакшы го, бирок анын көп деле туура колдонуш керек да. Ошо туура колдонгондордун бири мен ошол инвестиция деп айтамын. Тамара, кандайсыз? Отурасыз, тынчымы? Дұрыс, өзүңүздөр. Булар менин классташтарым, айылдашым, экөө бирге окуганбыз. Бул Москвада дош болгон кыздарым. Чолпонай, алган үйүңөр ак жолтой болсун, алыскы жерде мынтип үйлүү, жайлуу болуп турасыңар, жакшылыктарыңарга жарасын. Балаң менен келиниң бактылуу болсун, келиниң өз кызыңдай кызмат кылып, 2 жаш бактылуу болсун. Эжемди куттуктайм. Мен жакында келиндүү болду. 2 жаш бактылуу болсун, баласы менен келини жакшы күндөрүн көрсүн. Үйдө калган айбайсон, жакшы күндөрдө жашасын. Ушул алыста жүргөн мекендештерибиз, кыргыздарыбыз не тилеген ой максаты менен келген болсо, ушул максатына жетишсин. Дагы несин аман жакшы иштеп, үй бүлөсүнө, өзүнүн мекенине, жерине кайтып кетсин. Мен ошол Планета 312 деген мындай эме кылып көрөм да. Акула катары көрөм да. На самом деле аябай жакшы эметесиңер да, өнүгөсүңөр. Өтө көп адамдарга жардам берип атасыңар да. Өтө эле көп адамдардын бири эле мен да. Бири эле мен өмүр эле Москвада калбайм деген жаны да. Уже мына мынтип үйлүү жайлуу болуп эне отурабыз да. Аябай чоң жумуштарды кылып атасыңар. Бул деген Москвадагы кыргыздардын фундаментин создавать этип атасыңар да силерчи. Ошолорду билбегенин билдирип, көзү жетпеген жерген түшүндүрүп, айтып, отуруп, жолдорун көргөзүп отуруп, ошолорду үйлүү кылып, ошолордун балдарынын ошол жерде өнүгүп өсүп калуусуга негизинен бирден бир себеп ошол силердин компанияңар да.
Чолпон айдын үйүнөн чыктык. Бул видео мен ойлойм сиздерге өтө пайдалуу болду деп. Кыргыздын чыгаан ушундай кыздары көбөйө берсин. Жалпы эле кыргыз элиме каалайт элем, жат жерде жүрөбүз. Биз дагы ушинтип эле бизнестерди ачып, квартираларды алып, өнүгөйлү. Кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, каалоолоруңуздар болсо, комментарийге жазып кетиңиздер.